ошол балаңыз боюнча айтып бересизби, ошо айтпайсызбы коюп кеткен депчи, качан коюп кетти эле, кандай болуп калды? Мына 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Анан баламды коюп кеттир. Коюп кеткенде мен билген жокмун. Келип анан звонок келиптир, телефонду алсам эле балаң дегенде мен сууп кеттим да, уже эмне болду? Мен балам бирдеке болду деп чуркадым. Чуркап жолго чыксам, Аяш апа, балаңызды машина уруп кетип канталап жатат дегенден кайра чуркадым. Анан кийин барсам уже баламды тааныбайм. Жана мондай бетинен урган экен, башым тебелеп кеткен. Полный. Анан тааныган жокмун. Менин балам ботс экен. Бүттү, мен ошол жерди көрдүм. Анан кийин өзүмө келген жокмун. Бере турган эч ким жок. Мага поддержка келет ошол жерде. Жүрүп тургандардан. Ошон боюнча жолдошум каматып, ал жерден $8,000, $7,000 машина алып, ошол жерден балага отказной жазган экен. Бала азыр билбейм, мен угушум боюнча бала кансырап, кан сийип, кан чычып калган, уже анын Алла Таалам жазасын берип атат деген сөздү укканмын да. Анан эми колумдан эмне келет? Колумдан эчтеке келбегенден кийин алдыда сүйлөйм, мен тиги баланы көрсөм мен чын же аны өлтүрөт элем, же мен өзүм ошонун жанында өлүп берет элем. Мен балам мечтасы күчтүү болчу, ниети күчтүү болчу, анан мен баламдай бала эч жерде жок болчу. Кичинекейинен мына көрсөтөм. Атасына жинди келчү эле? Ооба. Апа, мен милиция болсом биринчи очередь атамды атып салам. Мен милиция болсом атамды атам деп мындай ар бир жатып турганда сүйлөй берет эле да. Анткени, конечно, балалык эмеси эметип атпайбы, көрүп